Кутман күн, кандайсыздар, урматтуу жашоого машыгуучулар. Көптөн көткөн күн. Бүгүн сиздерге бактылуулуу, акча жана бактылуулук деген темада акысыз сабак өтүп берейин деп турам. Кичине күтө туралы. Кошулсун адамдар. Сабак башталдыбы деп жазып атышат. Башталды деп кыздар эме жөнөтүп койсоңуздар. Анткени прямой эфир баары бир убагында кирген, бул өтө жакшы. Кошулуңуздар. Саламатсызбы, Бактыгүл айым дейт. Саламатсызбы? Кутман кеч. Кутман кеч. Кутман кеч. Мен сабакты баштай берейин. Калгандар кире беришет. Урматтуу жашоого машыгуучулар, бул жерде баягы мени тааныгандар дагы бар, тааныбагандар да бар. Ошон үчүн бул жерде сиздер менен бир сыйра өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Мен Бактыгүл Аликовна, бизнес коучмун, психологмун жана жеке ишкерлик менен алектенем. Бул жерде баягы биз азыр кандай десем, көп айымдар азыр изденүүдө жүрөбүз. Бирөө айтат, мен өзүмдү таппай атам, мен өзүмдү табышым керек деген. Мен дагы ошондой өзүмдүн изденүүмдүн үстүндө аябай көп иштегем. Ошондуктан бул баягы теманын башталышында мен биринчи өзүм жөнүндө тааныштырып, баягы бардык жерге кызыкко өзүңдүн жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегендей, ар бир адам өзүнүн эмне кылганы, эмне күчтүү жактары бар, эмне колунан келет деген сыяктуу ар бир айымдын өзүнүн баягы ичинде жаткан ойлору болот да. Ошо сыяктуу мен дагы баягы сиздерге кызыктуу болуш үчүн теманын башында мен өзүм жөнүндө тааныштырып өттүм. Ошондой эле бул жердеги айымдар дагы, сиздер дагы изденүүнүн үстүндө жүргөн айымдар деп эсептейм. Себеби канча күндөн бери сабак качан башталат деп күттүңүздөр. Ишо күтүп азыр алтындай болгон убактыңыздарды ушул жерден бир нерсе үйрөнүп калайын, ушул жерден бир жакшы нерсе алып калайын деп сабакка кирдиңиздер. Бул дагы сиздердин баягы изденип өзүңүздөрдүн билимиңиздерге билим кошуп, илимиңиздерге илим кошуп жүргөн айымдар деп эсептейм. Ошон үчүн бул жерде баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ыраазычылык бул адамды өстүрөт, өнүктүрөт. Биз кичинекей нерсеге ыраазычылык билдирсек, ана бизге чоң нерселер, каалоолорубуз чоңоет. А эгер биз кичинекей эле нерсеге ыраазы болбосок, анда биз чоң нерселерге дагы ыраазы боло албайбыз, чоң нерселер дагы бизге келбейт. Ошондуктан ушул жердеги баарыңыздарга мындай караганда ыраазычылык себеби убактыңыздарды бөлүп отурасыздар. Мен дагы өзүм дагы ушундай тренингтерге барганда, окууларга барганда постоянно баягы биздин өзү башыбызда негизи программалоо болуш керек да. Дайыма өзүбүздү программалап турушубуз керек. Мен ушул жерге эмнеге келдим? Мен дагы өзүм ушундай тренингтерге баратканда, мен ушул жерде билбеген нерсем бар, мен ошону алып калайын, мен ошону билип калайын деп адам өзүн программаласа, адам көп нерсени ала алат. А эгер адам өзүн программай ала албаса, анда адам көп нерседен калып калат да. Себеби биздин мээ ошондой болуп иштейт. Эми мен бул жерде эмне үчүн акча жөнүндө, эмне үчүн бактылуулук жөнүндө темага кайрылганым себеби, бул бактылуулук бизге биринчи очередь, бирок биздин ошол бактылуулугубуз болгондон кийин дагы биздин мүмкүнчүлүк чечип берүүчү акча маселелери болот. Мен дагы өзүм билимим боюнча юридика факультетин бүтүргөм.
Бирок юридика факультетин бүтүргөн менен баягы 93-жылдары союз таркаганда мен дагы базар экономикасынын шарапаты менен мен дагы ошол соода тармагына кеткем. Себеби ошол убакта ошондой болгон. Бизде баягы ушул поколение, биздин поколение буну аябай жакшы түшүнөт. Кийинки жаштар поколениясы может түшүнбөй калышы мүмкүн. Бирок биздин бул нерседен биз чоң трансформация болгонбуз да, чоң бир эмеден өткөнбүз. Ошол убакта деле баягы жок мен өзгөрбөйм, мисалы сиздер өзгөрөм деп уже аракет кылып атпайсыздарбы? Ошол убакта деле өзгөрбөйм, ушул ойдон эле болот, кайра союз өзүнүн ордуна келет деп баягы кызматта, бийликте жүргөндөрдүн көбү эми сразу баягы соода тармагына ишин таштап кете алган эмес. Только баягы иши жоктор, анан кийин зарплата аз болуп калгандар анан ушул эмеге кеткенбиз да. Ошолор менен бирдей мен дагы ошол тарапка кеткем. Бирок мен азыр өзүм ыраазычылык айтам. Себеби мен ошол убакта ушул жака кетпесем азыркы состоянием кандай болот эле деп. Себеби адамдарда дайыма өзүбүзгө өзгөрүүгө убакыт беришибиз керек да. Биз чубак ажым айткандай, бизде баягы өзгөрбөй турган таш белең дегендей, любой адам өзгөрөт да. Любой адам мурунку тактикасынан башка тактикага өтө алат. Любой адамдын колунан келет. Мисалы бизнес деле, бул бизнес десе эле биз аябай оор көрүп алабыз да. Негизи бизнес деген бул баягы мындай риск. Биз азыр көбүнчө эле баягы маркетингти үйрөнүшүп алып эле мындай кылыш керек, андай кылыш керек дей беребиз. Бирок мындай жасап келгенде ал башкача болуп калат да. Ошондуктан баягы жасаган адамдыкын, мисалы өзүңүз бир бизнес баштайын деп атсаңыз деле, ошол именно ошол бизнестен ийгиликтүү болгон адамдан сурасаңыз, ал айтат сизде давай баштаңыз, давай жасап кетиңиз дейт. Эгер өзүңүз ал чөйрөдө жок эле адамдан сурасаңыз, жок аның болбойт каяктан болмок эле дейт да. Себеби биз өзү көбүнчө кимден сурашты билбегенде, мисалы өзүбүз, мисалы биздин балдарыбыз деле апа буну жасайын деп атам дегенде, биз баягы түшүнүгүбүз, коркуубуз бар болсо, кой балам аның болбойт дейбиз да. Ошондуктан биз дайыма өйдөрөөк ошол тармактан билген адамдардан сурасак, бизде бизнес дагы жеңил болот, жашоо да жеңил болот өзү негизичи. Биз көп убакта баягы өзүбүздүн эле айланадабызда өзүбүздүккө окшош адамдардан сурабай калганда, аларда баягы коркуу болот. Кайра оготер коркутуп коюп эле кайра артка кайтып кете беребиз да жашоодо. Мисалы мен өзүм ошол соода тармагына кеткенде, эмне үчүн мен азыр ошол убакка кеткенимди, эмне үчүн мен азыр туура деп эсептегем? Себеби мына азыр дагы уже экинчи биздеги уже трансформация кетип атат. Экинчи деген азыр онлайн заманы келип, көп нерселердин баардыгы онлайнга өтүп, азыр ушул онлайнды колдонуп, онлайнга товарларын өткөрүп, соодаларын өткөргөндөр уже астыга кетип атат. Ал эми жок, ушунда азыр меники болуп атат, ушул эле жетет, меники жүрүп атат дегендер билинбей уже алардыкы токтой баштайт, анан издене баштайт. Ошондуктан эч нерсе эч качан кеч эмес. Сиз кайсы жашта болосуз, сиз кайсы куракта болосуз, уже адамдын мындай чектөөсү жок да. Биз ошол чектөө жок нерсени түшүнүп алгандан кийин бизге жеңил болот. Эмне үчүн чет мамлекетте 60-ка чыкса деле, 70-ке чыкса деле миллионер, миллиардер боло беришет? Себеби алар биздикиндей аларда чектөө жок. Бизде советский времяда көбүнчө айлыкка деген мышление киргизип калганда, чектөө. Бир жерге иштедиң, ошол жерде 10 жыл иштешиң керек, 20 жыл иштешиң керек. Өзү негизги адамдын образ жизни боюнча 5 жылда уже жумушту улам алмаштырып, 5 жылда башка нерселерди көрүп, башка жумуштарга кетип турса, ушунчалык адам өнүгөт экен да. Биз көбүнчө баягы бир эле кызматты кылып, бир эле жумушту кылып, ошо менен көп убактыларыбызды кетирип, бир нерсени болбойт деп коркууларыбыз көп болот. Бул коркуулардын негизи деле баягы психологиялык травмалар биздин кичинекейибизде, кийинки чөйрөбүздөн кирип калган. Мен өзүм ошол бизнеске кеткен убакта эмне жасадым биринчи? Мен Россияга барып соода кылдым. Андан кийин Казакстанда соода кылдым. Казакстандагы соодам азыркыга чейин деле уже калыпка салып, уже Казакстанга соода кылып келе берип, кайра кийин дагы ошол Казакстанга барып кайра түптөгөм да.
Анан бул Бишкекте салон красоталарда иштеттим. Анан Ысык көлдөн кафе иштеттим. Кытайдан Дордойго товар ташыдым. Кайсы жылдары Дордойдон оптом сатуулар болду. Анан квартира бизнеси боюнча иш кылдым. Ал убакта квартирный бизнес, азыр квартирный бизнес деп атпайбы, алта Филиппинг деп аттарын алмаштырып, негизи баягы квартираларды ремонттоп, жасап, сатуу үстүнө кошуу. Тигүү цехи менен да алектендим, спортивка тигип. Ошондой эле Казакстанга магазин ачтым. Ушул бизнестер баардыгы бунун ичинде аябай ийгиликтүү болгондору дагы бар, мага жакпай, мени чарчатып, меники эмес дегендери да бар. Бирок мен ушул нерселердин баардыгын жасадым, көрдүм, через өзүм аркылуу өткөрдүм. Азыр мен именно ушул жактагы бизнеске кызыккан, ушул тараптан бизнес кылам же азыр кылып атып меники өнүкпөй атат деген айымдардын баардыгына мен бул тармактар боюнча өтө жакшы чечимдерди бере алам. Бул жерде сиздерден дагы бир суроолорум бар. Бактылуулук биринчи орундабы же акча биринчи орундабы? Жооп берип кетсеңиздер. Бул жерде дагы бизде суроолоруңуздар болсо, бул эркин тема болгон үчүн суроолоруңуз болсо дагы бул жерден берип отуруңуздар. Кимде кандай суроолор бар? Себеби бизде канчалык суроо көбөйгөн сайын менден дагы ошончолук сиздерге бере турган илимдер чыга баштайт. Бул адам өзү жасап көргөндө биз коркпошубуз керек да. Бизде коркуулар болгон үчүн биз көп убакта, мен дагы эгер азыркы билимдерим мен ушул нерсени жасап жүргөн убакта болсо, анда меники дагы башкачараак болмок да. Себеби биздин мээбизде дайыма иштеш керек, кыйналып иштеш керек, анан кийин акча табылат. Кыйналып иштебесек акчаны табыш кыйын деген биздин мээбизге өтө мындай эмелер кирип калган да. Ошондуктан биз дайыма иштешибиз керек, иштебесек бизге акча келбейт дей беребиз. Аллах Таала бирок бизге баягы берейин деп эле турат, бирок биз ошону ала албайбыз. Бардыңыздар, жаздыңыздар, бактылуулук биринчи орунда деп. Бактылуулук биринчи орунда. Бирок ошол бактылуу болуш үчүн дагы эмнелер керек бизге? Мисалы, кандай бактылуулук деп ойлойсуздар? Жолдошу менен болуп аткан проблема бактылуулуктарбы же акча аябай көбөйүп бактылуулуктарбы? Бул бактылуулуктун дагы кайсы себептерин кандай кылып түшүндүрүп айта аласыздар? Бактылуумун дегенде эле бактылуу болуп кетеби же кайсы жактан бактылуулуктар керек? Биринчи бизге жеке өнүгүүбүздө да бактылуу болуш керек, үй бүлөбүздө да бактылуу болуш керек, бизнесибизде да бактылуулук болуш керек, коомдогу ордубузда да бактылуулук болуш керек. Ошон үчүн бактылуулук бизди көп жактан камтыйт да. Ошонун баягы бир эле момундай чөйчөктөй нерсебизди эле биз көбүнчө ушул убакта жүрө беребиз. Мен дагы баягы көп убакта арткы нерсеге биз көп кайрылабыз. Ошол арткы нерсеге бардык жактан дейт. Бардык жактан бактылуу адамдар барбы ушул жерде? Ошоло жазыңыздар. Мен бардык жагынан бактылуумун деп. Ошол. Азыр экинчи слайдты ачайын. Акча жана мен деп. Сиздер ошол кимде акчадан проблема болсо жазыңыздар, кимде жок дейт. Акча сиздерге жетиштүүбү? Бардыңыздарга ушул жерде отуруп ар тараптан бактылуу болсо, оюбуздагыдай болгон жашоо дейт. Мен бактылуу боло албай атам. Туура. Адамдар ушинтип өзүнүн искренний нерсени ачык жазганда ошол нерсесине жооп алып калат да. Биз көбүнчө баягы сыртыбыздан эле кандайсыз, жакшысызбы дегенде жакшы шүгүр дей беребиз да. Бирок чындап искренний айтканда ал башкача. Сиз бактылуусузбу? Ооба, бактылуумун дейт. Бирок чындап аны менен уже психологиялык жактан сүйлөшүп, ачып келсең, действительно бактылуулук жетишпейт көбүбүздө. Себеби биздин көп айымдардын самооценкабыз ылдый. Биз көбүнчө тыюулардан, тарбиябыз бизге ошондой болгон. Эми ал убакта тарбиябыз туура эмес деген эмес. Ал убакта биздин ошол ата энелерибиздин, чоң аталарыбыздын ошол бизге болгон жакшы
нерселерин берген. Мен бактылуу эмесмин дейт. Вот мына ушундай. Себеби адам ички нерсесин айтып жазганда бул жактан дагы мен дагы ошого жараша берем да. Анан сиздер ачылбай, сиздер айтпай отурсаңыздар, анда мен өзүмдүкүн эле бере берем, сиздердики дагы чечилбей калат да. Ошондо акча жана мен деген тема боюнча жетишпейт дейт. Акча кимде жетишпейт, жазыңыздар. Менде акча жетишпейт деп. И акча кимде жетишет? Акча менде жетишет деп жазыңыздар. Акча жана мен. Анан 1000 сомдон башталган миллион. Мен өзүмдүн ошол бизнеске жөнүндө сиздерге айтып берейин деп атпаймынбы? Бизнеске келгенимде мен ошол 1000 эле сом менен баштагам. Ошо жумушума кетип, ошо 1000 сомго товар алып алып, кичинекей эле мындай эле ручной эле нерсеге келген болчу. Ошол товарды алып алып, Казакстанга барып, анан ошол 1000 сом ошол башка акча да кошулган эмес, эч кандай кошууга шарт дагы жок болчу. Менде акча жетишпейт. Вот туура менде акча жетишпейт. Ассалому алейкум. Менде да жетишпейт. Вот ошентип мындай туура жагын жазыңыздар, ошондо өтө жакшы болот. Ошо акча баарыбызда жетишпеген үчүн ошо мен дагы ошол акчанын артынан кеткем. Акчанын артынан ошо Казакстанга барып, мен да ошол 1000 сом менен баштагам. Ошол 1000 сом менен баштап, ошол 1000 сомум миллионго чейин чыккан да. Ол кандай болгондо дегенде, баягы мен кийин бул финансылык сабактарды кийин окудум. Бирок мен мындай өзүм эле баягы жана Бодо Шефердин дагы айтканы бар го. Биринчи бул акчаны келелекте ойлон дейт да. Акчаны эмне кылам? Акча келгенден кийин биз уже оюбуз чачырап кетет да. Көп убакта биз аны акча болгондо кылам. Акчам болгондо эс алам, акчам болгондо үй алам, акчам болгондо саякатка барам, акчам болгондо кийинем, акчам болгондо машина алам деп биз ушул күтүүдө жашайбыз көп убактачы. Бирок ошол акча боло электе ойлонгондо бул биз акчаны эрте тартуу, эрте келүү жолдору болот да. Мисалы мен өзүм ошол жака иштей баштаганда эле мен дайыма бияктан Кыргызстанга товарга келчүмүн да. Товарга келгенде сөзсүз эле ал убакта Вечерка деген газета болот эле. Вечерка газетасын үйгө алып келип бүт үйлөрдү карай берчим. Үйлөр канчадан, эгер көчөдө продаю деп жазылып калса эле, акчам жок деп убакта эле ошолорду кирип көрө берчим да. Акчам жок убакта эле ошолорду кирип кандай болду экен, канча сом болду экен, канча экен деп эле көрө берчим да. Негизи кийинки сабактарда түшүндүм да. Мен ошол убакта мындай караганда визуализация экен да, азыркы тил менен айткандачы. Мен ошону баягы өтө каалоом күчтүү болгон үчүн мен ушуну жазай берчү экем да. Мен даже ушул нерселерди студент болуп жүргөн кезимде дагы дайыма ушул оюмда ошо болот эле да. Мен өзүмчө жашасам, ал убакта бизде баягы студент болгон убакта дайыма туугандардын үйүнө жүрчүп, анан кийин туугандардын үйүндө постоянно иштер болот, жумуштар болот, сабактарыма жетишпей, аны ошондо дайыма каалайт элем. Менин ата-энемдин андай мага үй алып бере турган шарты жок болгон. Анан мен ошондо өзүм эле ушинтип мындай элестете берет элем да. Мен бир комнат үйүм болсо, анан ал жакта бөлөк жашасам, сабактан кийин келип мындай кылсам, анан митсем деп. Кийин ошол мен студент болуп жүргөндө 2-курс, 3-курска болгондо ошол үйүм 2 комнат болду да. Андан кийин мен окууну бүткүнчө ошол квартирам 3 комнат болду. Менин оюмда болду да. Анан мен мынтип ойлоп коем дагы, бул жагына кыздарды киргизип койсом, ал коммуналкаларын төлөп турса, анан как раз мен тайжемдин үйүндө жүрчүмүн. Тайжем менен жесем, может конокко келип калса, аларды бул комнаттан кетирип койсом деп, өзүм ошол нерседе жашачым да. Кийин мен окууну бүттүм, жумушка кирдим, адайын кайра жумуштан кеттим, кайра бизнеске келдим. Ошол убакта ушул нерселер аябай баягы менин уже подсознанияма кирип ушул жайгашып калган экен да. Анан баягы кичинекей эле ошо 1000 сомду алып барып жасагандан баштап, ал улам көбөйгөн сайын мен өзүмчө эле баягы немелерди карап мээмде чоңойтупмун да, азыркы оюм боюнча. Ошентип менин кечээги ойлорум бүгүнкү жашоом болду да. Ошондуктан эч убакта мага акча болгондо, анан меники болгондо деп күтпөңүздөр. Колуңуздарда азыр ушул состоянияда кандай нерсеңиз бар, кандай ой жүгүртүүңүз бар, ошону баштап кете бериш керек, эч токтолбош керек. Адам канчалык мен эртең кылам, бүрсүгүнү кылам дегенде бизде көп убакта артка тартат.
биз дайыма ошо астыңкы мына здесь и сейчас деп коет го, азыркы ошол оюбузга бекер салбайт Аллах Таала. Биз оюбузга салган нерселер уже бизге бекерден биз ойлойбуз да, мен өзүм эле ойлоп алдым. Жок, өзүңүз ойлобойсуз, ошону сизге салат. Бирок биз ошол убакта баягы даяр болбойбуз көбүнчө. Анан ал нерселерди артка таштап кое беребиз. Кийин жасайм, болгондо жасайм деп. Азыр мына онлайн заманы дагы ошондой болуп атат. Баягы киришип кеткендер иштерин кылып уже астыга кетип калды. Биздин көбүнчө возрасттагылар ана мына деп уже неткенче уже көп нерселер уже алмашып, жаңы нерселер чыгып атат. Ошо мисалы мурун балдардын көзүн карасаңыздар, канча күндөн кийин көзүн ачты. Анан минтте азыр уже төрөлгөндө эле көзү ачык түшөт. Көздөр тостойт. Себеби улам адамдарда өнүгүү, улам жашаруу, улам мурунку адамдардан кийинки адамдар улам акылдуу боло баштайт да. Мисалы азыр балдарыңыздарга карасаңыздар деле канча мындай чыныгы нерселерди айтат да, бирок биз баягы ата-энелер менин балам дегендей баягы укпай коебуз да. Так көп нерселер бизде ошентип эч убакта эч нерсе кеч эмес. Сиз кайсыл убакта, кайсы состояние болсоңуз баштап кете беришиңиз керек. Ошон үчүн дайыма кечээки ойлорум бүгүнкү жашоом дегендин бул мааниси жөн эле сөз болгону менен бунун ичинде чоң кереметтер жатат да. Анан дайыма каалоо күчтүү болсо максаттар сөзсүз орундалат. Себеби биз каалообузду күчөтүшүбүз керек. Аллах Таала берейин деген каалоону дагы мындай берейин деген нерсени дагы каалообуз болбогондо баягы аны биз уже жаап коебуз да. Ойдун күчү керемет демекчи, бардык нерсени ойду оңдош керек экен да дейт. Ооба, канчалык ой менен жашашыбыз керек. Мисалы бизге көзгө көрүнгөн, анан көрүнбөгөн нерселер бар да. Биз көзгө көрүнгөн эле материалдык нерселерди билебиз. Биздин интуициябыз көзгө көрүнбөгөн нерселер. Көзгө көрүнбөгөн деген эмне? Биз мисалы баягы оюбузда дайыма азыр мына кийинки слайдда бар болуш керек, азыр ачайын. Мынакей мээни тазалоо деп, мен тазалоо, ниет, чечим. Баягы Кудай баарыбызга бирдей мүмкүндүк берет, бирок баардыгын колдонбойт. Ошол биз акчаны тартуу деле, өзүбүздүн бактылуу болуубузду тартуу деле, бул баардыгы келип биздин ниетибиз, мээбизди тазалашыбыз керек. Биз көп убакта ойлорубуз, эски ойлорубуз аябай көп да. Эскилерден чыга албай өтө кыйналабыз. Бул нерсеге мен дагы өзүм дагы аябай ушул нерседе жашагам, мен да чыга албайм. Көп кыйналгам. Баягы Советский Союздун түшүнүктөрү бизде өтө баарыбызга кирген. Анткени именно ушул психологияга бизге атайын кылынган. Бардык нерсени баягы өзү жазап кетпеш үчүн биздин жаштарыбызды да чектеп койгон. Мынча жаштан пенсияга чыгасың, болду сен үйдө отурасың деп. Наоборот, ошол 30 жаштан кийин, 35 жаштан кийин биздин аябай болуп толуп турган убагыбыз болот. Аябай мындай болуп толуп дегенде биз баягы практик болуп калабыз дагы, кандай ишти болсо дагы өтө күчтүү жакшы нерсе менен жасап кете алабыз да. Азыр мындай болуп атат да, жаштарга опыт жетишпейт, алар электроника, онлайнды аябай жакшы билип атышат. Бизге наоборот, бизди курактагыларга опыт толтура, баардыгын билип турат, бирок баягы техникаларга келгенде эле кыйналып, онлайн заманынан ушудан кыйналып атабыз. Бирок эч нерсе эч карынчан кеч эмес дегендей, баягы жаңы телефон чыкканда деле, WhatsApp чыкканда деле биз улам ой бул кандай болот деп мээбиз кабыл албай атып, бирок кайта кайталоонун аразынан биз уже WhatsApp'ты деле үйрөнүп бүттүк, азыр Instagram'ды деле үйрөнүп, жанагы роликтерди тартып, видеолор тартып, уже биздин улам кайра жасаган кишилер астыга кетип атышат. Жазабай мен жасай албайт экен буну, балам сен карап кылып берип койчу деп биз бирөөгө баягы жүгүбүздү арткан сайын биздин мээбиз аябай чарчаңкы болот, качат, ошентип кылбай келатабыз. Ушунчалык чарчаганда бир адамга жинденгенде кандай кылам деген суроого окшойт. Ушунчалык жинденип, ушунчалык аябай нерви тетип, ушунчалык бир адам сиздин энергияңызды алып атса, бул мындай деп ойлоңуз, бул сиздин чагылыш болуп атат да, күзгүңүз. Сиздин өзүңүздүн ичиңизде ошондой ойлор болуп атат. Ушунчалык мындай бирөөгө жиниңиз келип, сиз жана көзгө көрүнгөн, анан көрүнбөгөн негативдер дедим го, ошол көзгө көрүнбөгөн адамдарды өзүңүз тартып атасыз да.
Биз көп убакта бул нерселер менде да болуп келген. Себеби биз билбеген убакта, информациябыз аз убакта, көп нерсени түшүнө албай аткан убакта биз көбүнчө бирөөдөн көрөбүз, бирөөгө жүгүбүздү тартабыз, анан бирөө кылып берет деп күтөбүз. Мисалы, бул ошол биздин мисалы мындай техника бар да. Менин мындан башка эмнем бар? Мисалы, сиз аябай бир жака баргыңыз келип атат, өзүңүздүн каалооңуз болуп атат. Менин мындан башка эмнем бар? Же болбосо бир үйдө ишиңиз бүтпөй атат, только аны сиз бүтүрүшүңүз керек, бирок сиз бирөө жардам берип коебу, бирөө кылып коебу деп түртүп атасыз. Жок, мен мындан башка эмнем бар деп туруп өзүңүздү өзүңүз программалап жүрсөңүз, бул тез бүтүрө аласыз да, бир нерсени да тез үйрөнө аласыз. Мисалы, бир тилди үйрөнө албай атсаңыз, менин мындан башка эмнем бар, мен ушуну үйрөнүшүм керек болуп атат деп адам өзүн программалаганда ошону шарт жазап кете берет да. Ошондуктан биз көп убакта мээбизди тазалоо, мээ тазалоо деле бул баягы бул жердеги тема акчага байланыштуу болуп аткандан, акчаны деле баягы коркууларыбыз көп да. Ал коркуулар каяктан калган? Ал коркуулар биздин ата тектен калган коркууларыбыз бар. Согуштарга катышкан алар, андан кийин адам мурунку ата тегибизде үркүндөр болгон бүт коркуулар. Жана байып кеткенде канча байлардын баардыгын Советский Союз келгенде баарын айдап коркутуп, ошол кандан келаткан коркуулар, ошонун баардыгынын чечими азыр ушул нерселер, биз продукциялары. Эми ошол азыр баардык онлайн болуп, интернет ачылып, көп нерселерден бизе маалымат күчөдү. Азыр акчадан дагы эң керектүү бул маалымат, информация. Информациясы күчтүү адам любой жерде өзүнүн кандай ситуация, кандай состояние болсо чыгарып кете алат. А информацияң жок болсо, билбегенден сен көп нерселерден калып каласың, көп нерселерден. Но бизнес деле мындай, бизнес дегенде деле мындай, бул бизнес деп кыйын көрбөш керек да. Бизнести бул жеңил эле көрүш керек. Бул любой адам азыркы заманда үйүндө отуруп эле кыла турган болуп калды да. Баягыдай болуп, тиги контейнерге барып, тигиге сатуучу болгон эмес, азыр мына онлайндан эле канча нерсе болуп атат. Бирок биздин дагы деле баягы мээлер ишенбегенден, ой болбой атат го дей беребиз да. Жок, болот. Эч нерсе болбойт деген нерсе жок, бул болот да. Биздин мээбизде канчалык болот деген ишенүү күчөгөн сайын, ошончо ошол нерселер болот. Кудай баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүк берет, бирок баардыгы колдонбойт деген тема, үчүнчү темабыз. Кандай, эмнеден колдонбойт деп ойлойсуздар? Кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет бизге? Биз каалагандан дагы күчтүү мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Мисалы, эртең менен турганда энергия баарыбызга бирдей эле бөлүнөт. Мисалы, эртең менен турганда сиз кандай состояние турдуңуз? Бирок ошол энергияны сиз кечке чейин кандай колдондуңуз? Кечке чейин налууга кетирдиңизби, коркууга кетирдиңизби? Же эртең менен туруп, суу ичип, басып, энергияңызга энергия кошуп, спортко барып, өзүңүз үчүн өнүгүү китептерин окуп, өзүңүздүн энергияңызды өзүңүз көтөрдүңүзбү? Ушул эле нерсе. Бирөөлөр баягы түшүнүп алып, эмне керек, эмне бар экенин көтөрөт, а бирөөлөр болсо наоборот, ошонун баарын жок кылып, анан энергияга эмне келет? Азыр эң күчтүү нерсе энергия. Энергияга акча келет, энергияга бактылуулук келет. Энергия болсо барып туруп ошол ишти сразу жасап келесиң. Энергия болсо эмне кааласаң ошонун баарын шарт жасап коесуң. А энергияң жок болсо уже жатасың. Мен бышырыктарды бышырам, бирок кантип салам, кимге салам, өтпөй калсачы деген коркунуч боло берет. Вот, ушундай коркунучтар да, мындай майда коркунучтар. Себеби сиз өзүңүздүн колуңуздан келет бышырыктар, ар түрдүү кылып бышыра аласыз, бирок сиздин мээңиз ишенбей турат. Сиздин ошол бышырыктарыңызга ушунчалык бир адамдар аябай муктаж болуп, ошону жегизи келип, ошону сатып алгысы келген. А бул жерде бизде көбүнчө баягы блоктор болот да, бизде коркуу блоктору бар. Психологиялык коркуу блокторду чыгарышыбыз керек. Биз көбүнчө эле баягы бизнес дегенде бизнес окууларга барып алабыз, маркетингтерге барып алабыз, сразу эле бизнес жасап кете тургандай. Жок, биринчи бул психология 80% деп бекер айтылбайт. Психологияны адам 80% билсе, 20% гана действие болот. Ошондуктан жана өтө
бизнестердин аябай случайно болуп кеткен бизнестер болот да, бирок баягы психологиялык жактан адам жетишпегенде ал бизнестерден сразу түшүп турат. Себеби бул убакта Советский Союз кулаганда биз бизнеске кеткенде бул нерселер аябай бизде көп болгон. Себеби көтөрүлөсүң, кайра түшөсүң, көтөрүлөсүң, кайра түшөсүң. Ошону калыбында алып кеткендер, психологиясынан күчтүү адамдар ошо калыбында алып кете алат да. Кээ бирлер тубаса өзү психолог болот, өзү ар жагында бар болот. Мисалы мен дайыма бул психологиялык жанагы разборлорумда мисалы баардык адам бирдей эмес. Ар бирин 9 типке бөлүнөт. Ошолордун баарын өзүнчө разбор кылганда ар бир адамдын күчтүү жактары бар да. Ар бир адам өзүнүн ошол күчтүү жагы менен бири-бирине үйрөтө алат да. Ошондуктан эң биринчи азыр бышырыктарды бышырып отурсаңыз, ким алат, ким албай, уже сиз уже бышыры элек деле буну ким алат, өтпөй калсачы деген сиздеги өзүңүз тозуп алдыңыз программаларыңыздай болуп туруп, өзүңүздүн билген эле баягы түшүнүктөрүңүз болуп турат да. Бул жерде ошол нерселерди ачкан сайын бул ишиңиз ого тери мындай көбөйөт да, мындайча айткандачы. Ошол ар кимибиздин ошо мүмкүнчүлүгүбүзгө гана жараша, ала өзүбүздүн ойлорубузга жараша ошол эле нерсени берет да. Ошо акчаны канча состоянияда көтөрө аласың, ошол эле келет. Анткени ар жагына уже сен абалың жетпесе кантип ал көп акчаларды башкарасың, мисалычы. Азыр ким кайсы состоянияда болсо, Аллах Таала ошол эле көтөрө ала турган эле нормада кармайт да. Анан мен эмне үчүн акчам жок, эмне үчүн менин акчам көбөйбөйт, тигиники эле көбөйүп кетет дей беребиз да. Себеби ал дагы ошол менин жолдошуман коркот элем, ошон үчүн коркунуч жүрөгүмдө жашайт. Вот ушул башка эле нерсе ошол сиздин бизнесиңизге действие берип калат да. Биз ойлойбуз да, жок мен мындай ал бизнес жөнүндө жаман нерсе деле уккан эмес элем деп ойлойбуз да. Жок, андан эмес. Ошон үчүн биринчи сиз коркуулар менен иштешиңиз керек. Качан коркууларыңыз кетет, уже ачык да. Биз өтө особенно бул биздин курак, бизден кийинкилер деле бул көбүнчө бул акча блоктору бизге өтө мындай кирип калган да. Акча блоктору менен мен до сих пор иштешип келем. Мен өткөн күндөрдү унута албайм, 19-20 жылдарды. Вот ушуну унута албайсыз. Анткени сиздин подсознанияңызга бул аябай баягы эмоция менен кирип калган убакта адамдар унута албайт, ошол калат да. Анан ошол биздин техникалар бар, психологиялык сразу моментально 5 мүнөттө чыгарып кое турган техникалар бар. Адам биз баягы бул өнүгүүгө келгенде сөзсүз кадам ташташ керек. Кадам эртеби кечпи адам деген өнүгө баштадыңбы, сөзсүз жыйынтык болот, эч убакта жыйынтык болбой койбойт. Буга барасың, тиге барасың, буга урунасың, ага урунасың, бирок сөзсүз бир жыйынтыкты адам өзүнүн бир уникальный, эч кимге окшошпогон өзүнүн жыйынтыктары болот да. Ар бир адам күчтүү, ар бир адамдын колунан келет. Просто биз баягы өзүбүздү самооценкабыз түшүп кеткенде эле баягы менин колуман келбейт, мен чота билбей турбаймынбы деп эле биз өзүбүздү ылдый таштайбыз. Мисалы бизнесте деле мында мен жаңы бизнес баштаганда мисалы 4 контейнер болсо, 4 контейнер. Ошол 4 контейнердин мындай карасаңыз, бирөөсү успешный, бирөөсү эптеп эле болот, бирөөсү такыр жабылып калат, бирөөсү бир эле калыпта жүрө берет да, мындай же болсо же вообще жок болуп кетет. Жаап кетип калат. Себеби бул нерселерде эмне? Ар биринин ошол психологиялык абалдары, өзүнүн внутренний самооценкасы, анан өзүнүн бизнесте дайыма бир фишка болот да. Фишка деген бул любой ишти баштасаңыздар, любой ишти сөзсүз бир фишкасы чыгат, табылат да. Мисалы мен өзүм ал жакта көп товарларды саттым да. Мисалы ошентип мен материал жагын көбүнчө ошол жагына келдим, бирок материал сатканым менен мен көбүнчө баягы апам деп коем, апам баккан тайнем да. Негизи ошол эмелери мага көбүнчө мен бабушкалардын кийимдерин аябай мындай жакшы билет элем да. Анткени дайыма мен кийим алып берчимин, анан ал мага постоянно мынтип айтчу да. Жакалуу болуш керек, жеңдери узун болуш керек, мындай болуш керек деп ошону дайыма оңдойт эле да. Ошондуктан мен ошол соодага келгенде дагы ар кимдин өзүнүн баягы искренний
адамдар бири-бирине окшогон баягы үй бүлөсүндө өскөн нерселерибиз бар да. Ошондо мен ушулай баягы Бишкекке келип товар алып кетип атып анан ушул апама желпир алып коеюнчу, салып жиберейин көйнөктөн бир жолу келсем, уже биз сатпайбыз, только оптом сатабыз деп калды да. Анан эмнеге десем, жок деп. Анда хорошо дедим. Мен уже аяк алып барып кош сатайын десем, мен мата сатам. Бирок ойлондум. Баары бирөө болбосо бирөө өтүп кетер деп туруп, баягы көйнөктү да оптом жерден алдым, нени дагы оптом жерден алдым. Анан ага бирден жөнөтүрдүм да, баягы калып калгандарын кайра товарга кошуп салып койдум. Барып ошону илип койдум. Может бул жерде деле кемпирлер бар болуш керек, келет болуш керек да. Ал уже канча жылдан 25 жыл мурун. Анан баягы ал жакта дагы казактарда дагы биздикиндей эме боло баштаган да жок. Баягы жаңы элдер базарга чыгып, жанандай болуп, бардык нерсе табылбай, көрсө, ал келди дагы бир кемпир алып кетти, жанагыны дагы бир кемпир келди, ал дагы бирөөгө айтып туруп, ошентип мен жалаң кемпирдин кийимин сатып кеттим да, жана жерденчи. Жана башка 4 контейнерлер башка турушат, бирок мен фишкам жанагы ушул болду да. Ошол почти кемпирге эмне керек, ошонун баардыгын алып келе баштадым. Баягы өтө берет. Анан дагы биз бир эме бар болчу ал жакта. Бизге караганда казактарда мындай эме самооценканы аябай мындай өтө көтөрүлгөн, ар бир мисалы акчасына, ар бир пенсияга сөзсүз жаңы нерсе алышат да. Үйүндө отуруп ооруп калса дагы барып кызын же баласын жөнөтөт, барып сөзсүз жаңы нерсе алып кийишет да. Көрсө жаңы нерсени алып кийген сайын энергия экен да. Бул жаңы нерсе сразу мындай байкасаңыздар, жаңы бир нерсе алсаңыздар уже сразу мындай түзүлө түшөсүздөр да, кийип көрүп ужечи сразу энергия көтөрүлөт. Ошону алар жакшы билишет экен да. Азыр мен ойлоп көрсөм, ошентип ошол нерседе мен өтө көп баягы эмелерге чыктым, кирешелерге. Потому что ошол убакта ал жакта ошол нерсе жок экен. Анан алар бир алгандайын ошол айыл боюнча бири-бирине айтып алдырышып, ошол нерседен жакшы иштеген. Ошентип ар бир нерсени кадам баштаганда сөзсүз бир эмеси чыгат да. Сөзсүз бир нар жагын түйүнүн таба аласыздар да. Ошондуктан эч нерсе эч качан кеч эмес, баштай бериш керек. Кудай бизге баардык мүмкүнчүлүктөрдү берген. Просто биз мээбизден эле ошону тозобуз дагы. Мага болбойт экен, мага мындай деп нете беребиз. Негизи жашоодо өзү баардык күчтүүлүк, баардык нерсе бул ичибизде. Ичибизден тургузуп алсак, бул ичибизден тургузган нерсе өтө күчтүү иштейт. Биз көбүнчө сыртыбыздан. Сырт деген бул эмне? Сырт деген мисалы көбүнчө айымдарда да кичине күйөөсү менен урушуп калса, ажырашып калса, не болсо сразу сырткы сулуулукту карай баштайбыз да. Сырткы сулуу кирпик коюп, мындай кылып, бирок баягы ичибиздеги баягы нерсе кыжаалат кылганда биздин уже бетибизде билинип турат да. Прям капкара болуп чыгыпчы. Бул тазалануу деп коет, баягы сабактарга келип, адамдын мээзи түшүнүп, адам өзү үчүн жашаш керек экенин, бактылуулук иште экенин билгенде, мисалы мен сабактарыма келгенде деле кадимкидей уже сабактын аягына чейин уже жүздөрү аппак болуп калат да. Кадимкидей деп уже өздөрү дагы уже состояние башка болуп калат да. Биз ошол негизи оорунун баардыгын эле өзүбүз чакырабыз, өзүбүз алып келебиз. Бизге эч ким оору негизи жок нерсе. Мисалы мен буну дайыма дагы сабактарымда айтып келем, кайталап келем. Сиз Оштосузбу же Бишкектеби дейт. Мен Оштомун. Ой, Оштомун дейм да, Бишкектемин. Тиги Бишкекте көбүрөөк болом, көбүнчө Казакстанда болом, бизнестерим Казакстанда, Казакстанга барып келип турам. Көп убакта биз баягы жашоодо, сөзүм бөлүнүп кетти. Көп убакта биз баягы жашоодо күнөөнү бирөөлөрдөн издейбиз, башка бирөөлөрдөн. Коркууларды жеңиш үчүн сиздин курсуңуздан чыга алабызбы дейт. Ооба, коркууну жеңгенден кийин бул көп нерсе ачылып кетет да. Коркууну жеңгенден кийин мээ өзүнө ишене баштаганда мээ баардык нерсени таап берет да. Баардык. Ичибиздеги көп нерсе, ичибизде жаткан ошол мээбиз таап берет. Мээбиз ишенбеген убакта биз эч убакта өзүбүздү өзүбүз баалай албайбыз, өзүбүздү өзүбүз барктай албайбыз, өзүбүздүн жасап аткан ишибизге деле ыраазы болбойбуз. Анан биз ошентип артка кетебиз. Оору жок дегендин себеби дагы айтып кетейин, оору жок. Мисалы оору эмнеден пайда болот? Биз көбүнчө астыдагы артта өтүп кеткен, биринчи артта өткөндөргө көбүрөөк кайрылабыз.
мындай болчу эле, мен убагында мындай кылып койбоптурмун, мен минтпептирмин, мен тинтпептирмин, баягы мага минтип койгондо ушинтип таарынып калдым да деп артты кайрыла беребиз. Артка кайрылгандын себеби, артка кайрылгандар низкий давленияда оорушат да. Мисалы мен өзүм да низкий давленияда болчумун, и ушуну мен көп убакта чече албай келчү элем да. А мен кийин психосоматика, психологиялык сабактарды бүткөндөн кийин мен түшүндүм, деп. Себеби артты эстей берген адамдарда дайыма низкий давление болот. Астыга кетип калган адамдарга, мисалы, астыга кетип калганда кандай азан кайгы, мындай болгондо мындай болот, мындай болуп калбаса экен, акча жок болуп калбаса экен деп ушундай астыга чакыруучу нелердичи. Сахар эмнеден болуп калат дегенде, мындай Кудайдын ишине кийлигишип да жиберебиз да. Бизчи мисалы, ой бүгүн жамгыр жаабай эле койсун экен, кар эмнеге жаап калды, каяктан гана жаап калды деп эле биз өзүбүз баягы кайгыра беребиз да. Мындай караганда аны биз өзгөртө албайбыз, бирок мээбизде кайгырып, Кудайдын да ишине кийлигишип, арткы качанкы таарынычтарыбызды кечирбей, астыга боло турчу нерселер, келелектерде азан кайгы болгондо биз ошол көп убакта ооруларды чакырып алабыз. Ар бир оорунун да психосоматикасы бар. Эже молодецсиз дейт, өтө мудрая, сонный аял экенсиз. Сиздей жаш кыз келин болсо үйлөнөт элем, менин да максаттарым чоң дейт. Самат мырза, адамда кандай каалоо болсо ошол каалоо гана келет. Сиз кандай адамды элестетсеңиз, кандай максатта жүрсөңүз, ошол эле жана тартылуу түртүлүү күчтөр деп атпаймынбы, ошондой күчтөрдү тартасыз. Бул баягы жашоодо биз азыр мисалы биз мынтебиз да, турмушка чыгып алганда, ой жолдошум начар, чота бул мындай, мен жакшы элемин дей беребиз. Жок, андай эмес. Биз ошол кандай состоянияда болгон убакта биз ошондой эле жолдошторду тартабыз да. Башка жактан өтө акылдууну же акылы жокту тартпайбыз, именно өзүбүзгө окшошторду тартабыз. Ошондуктан Самат мырза, сиз дагы өзүңүз азыр өнүп, өсүп, ушундай сабактарга деле бекер кирген жоксуз. Себеби сиз дагы ушу өнүгүп бирдекени изденип жүрөсүз. Өзүңүзгө окшогон акылдуу аял заттары келет. Ошондуктан эч убакта каалоону кетирбеңиздер. Дайыма каалоону күчөтүңүздөр. Жашоо өзү жеңил, бирок ону биз көбүстө мээбизде кыйындатып алабыз. Номер калтырыңыз. Суроолоруңуздар болсо берип отуруңуздар. Азыр мен кийинки слайдты ачып алайын. Бизнес боюнча да суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Азыр сиз кайсы бизнестесиз, эмнеңиз болбой атат, эмнеңизди дагы күчөтүшүңүз керек, ушул боюнча дагы баардык нерселерди айтып чечип бергенге аракет кылам. Анан бактылуулук акчага байланыштуу эмес. Бактылуулук ички сезимдер жана канаттануу. Саламатсызбы? Мен баардык болуп жаткан нерсеге өзүмдү күнөөлөй берем. Себеби сизде өзүңүздө күнөөлүү сезимди күнөөлөй бергениңиз, бул өзүңүздү артка тартканыңыз. Постоянно самооценкаңызды өзүңүз түшүрөсүз, сизди бирөө түшүрбөйт. Бул жерде дагы сиз билинбеген менен көп оорулар бар сиздечи. Себеби арткы нерселерге таарынууңуз көп болуп атпайбы? Бул таарынычтар да. Бактылуулук акчага байланыштуу эмес дегендин мааниси мындай. Биз өзү мындай Кудайдын кулубуз. Мындай ойлонуп көрсөңүздөр, Аллах деп постоянно биз ошого таянып, сыйынып келебиз. Бирок бизге акча кул болуш керек. Акчаны кулдай иштетишибиз керек. Акча бизге кызмат кылыш керек да. Биз көп убакта эмне кылабыз? Акчаны өзүбүздөн бийик көрүп, өзүбүзгө жакпаган жумуштарга дагы барып, акча үчүн иштейбиз. Ушуга кошуласыздарбы? Көп айымдарда ушул проблема да. Себеби биз өзүбүздүн каалообуз. Мисалы адам, эгер айымдар өздөрү бир нерсени мындай жакшы каалап же бир ишти же
бир эмени каалап атса, адам чарчабайт адамчы. Адам өзүнүн жаккан жумушунан чарчабайт да. Адам өзүнүн жаккан жумушунан чарчабай, кайра ошону көбөйтөт, анан ошого келет. Туура, бактылуулук акчага байланыштуу эмес дейт. Майда квартираларды кантип чоңойтсо болот дейт. Ошондо сиздин майда квартираларыңыз көппү же бир эле квартираңызбы? Эгер майда квартираларыңыз көп болсо, анда квартирный бизнес кылып жасап, аны кайра сатып, кайра 2 комнатка ушундай кылып алмаштырсаңыз керек. Эгер бир эле квартираңыз болсо, сиз өзүңүз ошол жерде отурсаңыз, анын да чоңойтуу жолу бар. Себеби биринчи очереттен бул каалайсыз. Экинчи очеретте действо. Көбүнчө бизде блоктор бар. Блок жабылып калса эле болду, биз эч нерсеге кыла албай эле баягы 41-40 жылы кайсыл үйдө отурсак ошол жактан чыга албай отура беребиз да. А биз бул жакты иштеткенде бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү таап берет. Мүмкүнчүлүк биздин ичибизде эле жатат да. Именно ошол квартира менен бизнес кылгыңыз келсе да кайрылсаңыз болот. Сизден жеке консультация ала алабызбы? Ооба, жеке консультация алсаңыздар да болот. Көбүнчө биз баардык нерсе ушул мээбизде. Бактылуулукту көбүнчө биз башка жактардан издейбиз да. Бактылуулук негизги бул биздин ичибизде жатат да. Биз мисалы жөнөкөй эле нерседен ойлоп көрсөңүздөр, ассалому алейкум, эфир сакталабы дейт. Эфирде отурганга аракет кылыңыздар, сактаганга аракет кылабыз. Сизди публикага чыгыш үчүн, иштеш үчүн даярданып өзүңдү оңдошуң керекпи? Же кээ бир тааныштар өзүнүн убагында туура эмес жашап жүргөнсүң го дегендей деп эле коркса кантсе болот дейт. Бул сиздин каалооңуз да. Сиз кандай публикага чыккыңыз келеби, же ырдагыңыз келеби, же коуч болгуңуз келеби, же психолог болгуңуз келеби? Азыр мындай эч нерсе эч качан кеч эмес. Кайсы убакта баштайсыз, кайсы убакта кылгыңыз келип атат, баштай бериш керек. Анын эч мындай окуусу дагы жок. Каалоосу да, биринчи каалоо. Адамда биринчи каалоо болгондон кийин мээ бизге ошондой программаларды иштеп берет. Эмнени каалап атасыз биринчи? Мисалы, акча келиш үчүн эле биринчи акчаң бар болгондон кийин мен квартира алам эмес. Биринчи акча жок убакта ошол квартираны каалайсыз. Акча сизге эмне үчүн керек? Квартира алыш үчүн керекпи? Вот ошону жазасыз. Ошону каалайсыз. Анан кийин ошого акча келет. Акча келгенде дегенде акчаны күткөндө анда келбейт. Биринчи ошол каалооңузду. Мисалы, бизнесмен болгуңуз келип атат, Эмнени каалайсыз? Акча болгондо бизнес кылам эмес. Мен азыр ошол бизнес кылгым келип атат. Мен ошол бизнести жасап атам деген ошо бизнес мендер эмне жумуш кылып атат? Эмне, кандай адаттары бар алар? Мисалы, эртең менен туруп, жүгүрүп, өзү менен иштешип жүргөн адамдар, булар эмне? Ийгилик издеп жүргөн адамдар. Ийгилик бул биринчи өзүбүздүн денебизден башталат. Биз өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Сиз именно президент болгуңуз келди да, ошо президенттикиндей нерсе да, мындай грубо айтканда. Жок, сиз именно эмнеден өзгөргүңүз келип атат, кандай адам болгуңуз келип атат. Ошондой адам болуш үчүн өзүңүздө биринчи каалоо болуш керек, өзүңүз башкарыш керек. Мисалы, биз көбүнчө бирөөнү башкарганды аябай жакшы көрөбүз, бирөөгө акыл айтканды жакшы көрөбүз. Бирок өзүбүзгө келгенде мен эртең менен басып атамбы, суу ичип атамбы, тренировкага барып атамбы, мен буну жасап атамбы. Мисалы, эң эле элементарный нерсе эртең менен саат 6-да намазга туруп, адан кийин чуркап, адан кийин өзүнүн элерин. Биз көбүнчө эле баягы уктап, мага көп айымдар келет да, мен эртең менен тура албай атам, жасайын дедим эле, жасай албай атам. Себеби өзүнө өзү алы жетпей атат. Сиз өзүңүзгө өзүңүз алыңыз жетпесеңиз, анан каякта чоң нерселер келет. Качан биз өзүбүзгө өзүбүз алыбыз жетет, анан кийин иш башталат. Биринчи акчанын кереги эмес, бактылуулук бул иште деп атпаймынбы? Биринчи биз өзүбүз менен күрөшүшүбүз керек. Өзүн өзү өзгөртүүнүн жолу биринчи ушундай акысыз сабактарга келесиз, ошолорду угасыз, анан жасайсыз, анан кийин акылуу сабактарга бара баштайсыз. Мындай кандай кылышым керек, эмне кылышым керек деп адам изилдегенде тез өзгөрөт. Адам өзү менен өзү иштей баштаганда тез өзгөрөт. Эч ким колунан жетелеп сени өзгөртүп коюйн, сен мындай болуп атасың дебейт. Ошол.
Дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Мен сабакты сакташым керек. Инстаграм азыр көп болуп кеткенде өчүрүп кетет. Ошонтүн бул жерде мен сиздерге дагы бир жакшы нерсе менен тааныштырайын. Бул сабакты, акысыз сабакты эмне үчүн өтүп атам? Мен сиздерди кээде өзүм ээ боло албайм, бирок мурунку жылга караганда 4 эсе жылыш бар. Дагы да жакшы болгум келет. Аябай кирешелүү болсом дейт. Акчага байланбай. Вот, мынакей. Бул өттө сонун өзүңүз байкай баштагансыз, өзүңүз астыга жылганыңызды уже каалай баштагансыз. Бул өтө сонун көрүнүш да. Себеби адамдар өзүн өзү башкара албай, өзүн өзү не кыла албай жүргөндөр канча азыр. Жеке консультация алайын дегем. Жеке консультация алсаңыз, номер жазыңыз, сизге менеджер кыздар байланышат, консультация берем. Ушул менин насаачылыкта окугандар бар, бул жерде да катышып отургандар бар болуш керек. Эми мен сиздерге бир жакшы сонун нерсе менен тааныштырайын деп атам. Жакында жанагындай азыр адамдарга көп информация дагы киргенди, мындай эме кыла алышпайт. Мен апама наразы болорум, берем тең көрбөйт деп. Туура, бул да сиздин өзүңүздөгү блогуңуз, потому что бул таарыныч да эмечи, сиз өзүңүз байкабай атасыз. Бирок таарынычыңыз бар апаңызга. Эс ачкыч техникасын үйрөнсөк дейт. Ооба, эс ачкыч техникасын үйрөнүш керек. Уже эс ачкыч техникасын баардыгы уже көп эле адамдар үйрөнүп бүттү окшойт. Анан мен сиздерге азыр бир сонун бир эме менен бөлүшөйүн деп турам. Мен жакында ушул өзүмдүн билимдеримди чогултуп, именно ушул акчага байланыштуу биздин мен аудиториямда ушул өткөндө группада бар, ошол группада да чогулган. Ушул жерде карап отурсам, акчага байланыштуу көп суроолор, көп каалоолор бар экен. Ошону мен 10 күндүк эмес, 8 күндүк эмес, 5 күндүк эмес, 3 күндө ток кетер жерин, именно ошо каймактарын сиздерге ошо 3 күндүк марафон сабак уюштурдум. Ошол сабактын баасы өзү 10 000 сом. Бирок мен ушул жерде сабакка катышкандарга, анан группадагыларга ошол сабакты бүгүн ошону 10 000 эмес, 1000 сомдон кылып 3 күндүк сабак өтүп берем. Ал сабакта эмнелер каралат десеңиз, марафон болот 3 күн. Ал жерде баягы акчанын көп блокторун, кандай болуп тозулуп атат, кандай ниеттер, кандай акча жөнүндөгү сиздеги көйгөйлөрдүн чечилиши, анан бактылуулуктардын, эмнеден адамдар бактылуу болушат, эмнеден бактысыз болуп калышат, психологиялык чечимдери. Анан 3 күндүн ичинде ушул жеке жашоого, үй бүлөгө, коомдогу ордума ушул нерселерди бизнестеги ордума 4 нерсени бириктирип, аябай кыскартылган түрдө сиздерге дагы баягы ток кетери жетишерлик боло турган кылып 3 күндүк марафон уюштурдум. Ушул марафонго обязательно катышууга аракет кылыңыздар. Себеби бул жерде баягы илимдин акысы деп өтө арзан баада коюлду. Буну акысыз кылган сабактарды да мен бул нерселерди өтүп келдим. Бирок акылуу бул биз өзүбүзгө өтө жакшы алабыз да. Шуну көп адамдар түшүнбөй келет. Ошондуктан мен ошол 10 000 сомдук сабагымды 3 күнгө жыйынтыктап 1000 сомдон. Эгер ошол номер калтырыңыздар, сиздерге байланышат менин менеджерлерим. Номериңиздерди калтырып, ушул сабакка жазылганга аракет кылыңыздар. Ошол 3 күндүк сабакта өтө көп нерселерди алып чыгасыздар. Эмне үчүн азыркы жашооңуз сиз ойлогондой болбой атат? Чектөөчү ойлордон, коркуу сезимдерден арыласыз бул жердечи. Анан көп акча келүүчү 5 мыйзамды үйрөтөм ушул жерде. Анан блоктордон кантип чыгуу. Анткени бул бир жерде 1 сааттык сабакта мен сиздерге баардыгын түшүндүрө албайм. Жетишпейм дагы. Ошондуктан сабакка катышканга аракет кылыңыздар. Номер калтырыңыздар, кимдер катышам десе. Бүгүн гана ушул сабак 1000 сомдон кылам, эртеңкиге калсаңыздар, анда 2000 сом болот. Ошондуктан катышканга аракет кылыңыздар. Сабак кандай болуп атат, оюңуздарды бөлүшүңүздөр, кайсы темалар сиздерге дагы
айтылбай калды. Аларды дагы айтсаңыздар болот. Ошол. Анан максатты тез ишке ашыруу. Бул темалар дагы ошол марафондун ичинде камтылган. Ошондуктан урматтуу менин катталуучуларым, бул жерде мени тааныгандар, тааныбагандар, өзүңүздөр чечим чыгарып, номерлериңиздерди калтырыңыздар. Бул жака калтырбагандар группага калтырыңыздар. Бул жерде баягы Москвадан жактан катышкандар көбү Инстаграмга кире албайт экен, катышпай калды. Алар не менен башташат, алар сакталгандарын көрүшөт. Насаатчылык башталдыбы дейт. Ооба, насаатчылык башталды. Дагы экинчи насаатчылык дагы башталып атат. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик. Сурооңуздар болсо азыр берип өтсөңүздөр болот. Себеби убакыт бар. 10 мүнөттөй. Кимде кандай суроо бар, кимдерде эмне проблема болуп атат, кандай проблеманы чече албай атасыздар, ушул жөнүндө да берип өтүңүздөр суроо. Баарыңыздарга ошону чечип берүүгө аракет кылам мен дагы. Жашоо өзү жеңил, бирок биз өзүбүздүн мээбизде оорлотуп, өзүбүздүн мээбизде кыйынтатабыз. Ошко келесизби дейт. Ооба, ошко дагы барам. Ошко дагы уюштуруучулар, чакыруучулар болсо барам. Ишиңизге ийгилик, аябай жакты дейт. Рахмат, ыраазычылык сизге. Эгер сизде именно ушул бизнес тарабында проблема, бактысыздык тарабында проблема, жолдошуңуздар менен келишпестик проблема, бүт ушул тараптан келсеңиздер, ушул тараптан сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Элитный квартира каалап жатам. Хорошо, абдан сонун. Ошон үчүн баарыңыздар каалоону күчөтүңүздөр. Каалоо. Бул жерде Аллах Таала берейин деп эле турат да, бирок биз каалай албайбыз. Эфир сакталабы, башынан көрбөй калдым дейт. Ооба, эфир сакталат. Бактыгүл эже, мен декретте болуп, бир жумушка иштөөгө чечим чыгара албай жатам. Аябай жеңил, берекелүү, кирешелүү жумуш каалайм. Вот сонун. Сиз декреттемен деп атасыз. Декрет бул шылтоо эмес да. Сиз каалоону күчөтүңүз. Каалоону күчөткөндө сөзсүз болот. Бизнестемин дейт, только акча жыйнай албай атам дейт. Бул акча жөнүндө дагы акчаны баягы тапкан адам, анан кийин акчаны тапкан адам, акчаны ордуна кое билген адам, анан акчаны чогулткан адам болуп үчкө бөлүнөт да. Ошонун көбүнчө бирөө дайыма акча табат, акчасын топтой албайт. Бирөө акча жок, бирок кичинекей болсо жакшы топтойт. Акча келген акчанычы. А бирөө дайыма чачкыч болот. Ушул бизде мындай бирибиздеги нерсе бирибизде жок да. Эгер ушул акча боюнча, үйрөнүү боюнча марафонго келсеңиз, ошонун баарын жыйынтыктап үйрөнөсүз. Акчаңыз эмне үчүн болбой атат? Финансовый грамотностьтун кайсы нерселер жетишпей атат? Ушул нерселердин баардыгында ушул нерседе капта. Бул жерде мындай акча мындай эме деле коюлган жок, баягы өтө минимальный баада коюлду. Өзүңүздөр дагы баягы ойлонуп көрүңүздөр, өзүңүздөр дагы чечим чыгарыңыздар. Акча үчүн бул билим алыш керек да. Мен мындай кыла албай атам, мындай болбой атат деп. Себеби мен дагы ушул билимдериме канча деген акчаларды жумшагам. Анан ошонун артынан келген. Марафонго мен катышам, реквизит жөнөтүңүз дейт. Номериңизди калтырыңыз. Кыздар байланышат сизге. Группада болсоңуз, группага жазыңыз. Мен курска катталсам, эле аягына чыкпай таштап коюп жатам. Көп учурда результатка чыга албай жатам. Катышып көрүңүз. Себеби сизде бир программа бар, аягына чыга албай атам деп уже өзүңүз жоопкерчиликтен качасыз да. Менин аялым мага турмушка чыкканда бизнесим, үйүм бар эле дейт. Кийин үйдү акеме өткөзүп бергенди укканда, банкрот болгонумду көргөндө өзгөрүлдү дейт. Сүт сай боюнча 5 дейт. Тез кайра бизнеске өтүп, үй алып кетүү кыйын дейт. Жок, үй алып кетүү кыйын эмес.
Эгер сизде 5 болсо, бул 5тер өзү тубаса эмелер да, бизнесмендер да. Сатуу өнөрү силерде гана. Жеке консультацияга жазылсаңыздар болот. Жеке консультация. Бул жерде сиздин азыр бардыгы баягы адамдар өздөрүнүкүн туура деп айтат да, а эки жакты тең укканда уже башка нерсе болот. Марафон качан башталат? Номер калтырыңыз мүмкүн болсо. Номер калтырыңыздар. Номер калтырсаңыздар, кыздар сиздерге түшүндүрөт. Марафонду дагы түшүндүрөт. Насаатчылык боюнча дагы түшүндүрөт. И разбор, консультация боюнча дагы түшүндүрөт. Ошон үчүн эч нерсе эч качан кеч эмес. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бардыгыңыздар чечим өзүңүздөрдө. Адам өзү чечип, өзүнө жоопкерчиликти алганда бардык нерсеси аткарыла баштайт. Биз жоопкерчиликтен качканда уже анда аткарылбайт. Бул акча маселеси деле ушул. Жоопкерчиликти алгандарда боло берет. А жоопкерчиликти албаганда бул акча кете берет. Ошондуктан жоопкерчиликти алышыбыз керек, каалашыбыз керек, жоопкерчиликти алышыбыз керек. Анан биздин ишибиз жүрүшөт. Биз өзүбүз каалагандай жетишкендиктерге жетише алабыз. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик. Бүгүнкү күнүңүздөр мен ойлогондон дагы жакшы күндөр болсун.